качып кеткен президент Бакиевдин интервьюсу боюнча Кадыр Кошалиев деген КТРКнын алып баруучусу экен, интервью алыптыр да. Ошол адамды же жумуштан алышсын, же болбосо деген КТРК атай мындай улуттук телеканал катары Бакиевтерди актайм деген реабилитация процессин баштадыбы деген суроого элге ачык жооп беришсин да. Бул биринчиси, экинчи, мындай адамдар курултайдын аксакалдардын төрагасы боло албайт. Элди бөлбөгүлө. Ыдыратып, ансы эле эптеп мындай биримдик акырындык менен алып баратканда ыдыратпагыла да. Аркасында ызы чууну ойлонуңуздар. Анан качып кеткен президенттер деген өзүн актап, менден башкасынын баары жаман, мен эле тазамын, мен ыйыкмын десе, ошончолук эле өзүн мындай тазамын десе, ушунча жылдан бери коркпой келбейби анда элине. Андан көрөк элдин астына чыгып, кечирим сурап, болгондой жоопкерчиликти мойнума алам деп туруп ошентсе, элдин да мүмкүн мүнөзү башкача болмок да. Бирок бул жерде тескерисинче баардыгын жамандап туруп, акты кара деп туруп, караны ак деп туруп сүйлөп аткандан кийин мына мага канчадай адамдар чалып атышат да. Жүздөгөн адамды кырып кетишти. Кырып кеткенден кийин дагы аларды алкаштар, наркомандар деп улам 13 жылдан бери чыккан интервьюсуна жамандап жатышат. Уят нерсе. Анан бул мен ойлойм, бул мисал деген мамлекетти тоноп, качып кеткен президенттердин абдан жаман мисалы да. Эртеси күнү элде деле чоң суроолор бар. Бул кайсы акчасына 13 жылдан бери жашап жүрүшөт сыртта. Үй бүлөсү, бир туугандары, балдары, аны ким иликтейт? Анан расмий түрдө 30 жылга камалды, соттолмок деген үмүт менен эл 13 жылдан бери азыр жүрөгү жарадар болгон канча биздин азаматтарыбыздын ошол убакта каза болгондордун балдары да чоңоюп калышты. Алардын баары карап турушат. Бийлик эмне дээр экен деп. Элде туура эмес пикир болуп атат. Элде азыр деген мындай башкача маанайлар болуп атат да. Мага чалгандардын арасында дагы бул эмне бийлик силер реабилитация кылып атасыңар. Мен да бийликтин бир бутагынын өкүлүмүн. Ошондуктан расмий түрдө парламенттен жооп бериш керек деп мен буну туура көрдүм. Анан оозуна келгенин баары сүйлөп, мындай аябай психологиялык бир стресс болуп жатабы, мен түшүнөм. Жубайын жоготуп, мүмкүн мындай какой-то психологический, моральный кризис у человека. Но это не означает, чыгып алып туруп, элдин баарын жамандап туруп, анан бүт революция чыккандардын баардыгы жаман деп туруп, анан мен жасаган жокмун деп жоопкерчиликти мойнуна албаганы туура, мойнуна албай жатканы абдан өкүнүчтүү. Эртеси күнкү мындай жаман мисалдын өкүлү болуп жатат да бул адам. Эл арасындагы реабилитация болуп жатат деген суроого өкмөт президент администрациясынан бир же комментарий бергиле, же жанакы адамды Кошалиевди кызматтан кетиргиле. Эгер бул андай болбосо, бул бийликтин расмий позициясы болбосо, кызматтан кетсин. Туура эмес, элди дыратпагыла, ачуулантып, аябай мындай көп пикир сөздөр болуп атат да. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз. Алтын казык конушунун маселеси боюнча көтөрүп бериңиздер деп суранды эле. Ошондо бүгүнкү күндө мэрия таштандылар дагы мындай түтөп жатканды өчүрүшүп жакшы жумуш кылып атышат да. Аны макташ болгондой айтыш керек. Жакшы жумуш. 95% өчүрүлүптүр да. Ошо житте мындай жеңилдеп калыптыр деп айтып атышат. Бирок ошол эле учурда полигондун чыгыш тарабында бул алтын казык жөнүндө айтылып атат да, жаңы конуш. Түндүк объездинен башталган алтын казык Жаңыл мырза конушу. Андан ары алтын казык Оомат, алтын казык Панорама деп бөлүнөт экен. 172 гектар жерге жайгашкан да. Ошондо деген эл өз мындай каражаты менен жол жасап алышат да. Ошол жасаган элдин өзүнүн каражаты менен жасалган жолду жаап туруп, буушуп, башка бир жол ачып бериш, бошак менен өткүлө деп элдин баары ызылдап жатышат дейт. Мэрияга жашоочулар арызданса, өткөн гравий топурак тар жолу менен каттагыла деп, анан чыгымдарыңарды кийин караштырып беребиз деп мындай ызы чуу болуп, ошо мага кечөө келиптир целая группа делегация менен. Ушуну өкмөт карап берсинчи деп, ушу мен кайрылат элем өкмөткө, бир карап көңүл буруп коюңуздар, эртеси күнү дагы бир ызы чуу чыкпасын деп. Экинчи, легализация маселеси кайра эле тиги балбан таймаш жаңы конуштан кайрылып атышат. Бир эле мисалда жанакы жасалма документтер боюнча, Алмаз Ахунжанович, Ташматов, Сейдахмат жана Сулайманова айдындардын, бул инвалид адамдар да, жасалма документти госрегистр аралашкан ызы чуусу бар экен. Бул адамдарга жасалма документ менен соттун чечимин чыгарыштырып алып, сот аткаруучулар менен келишип, көп жылдаган эмгеги менен салган үйүнөн кууп чыгып, ал жактан Ташматов, Сейдахмат эки балдак менен жүргөн адам жүрөгүнө кан басым көтөрүлүп өлүп калат. Эми ошо адамдын өмүрүн ушуга чейин жеткен ызы чууларга жеткирбеш керек да, бул кандайча? Ушундай бир маселелерди тыкандык менен карап, элдин көңүлүндө карап сүйлөгүлө деп мен кайрылат элем да.
Андан тышкары N Group курулуш компаниясы, анан Premier Construction курулуш компаниясына элдерден мындай арыздар түшүп атышат да, ушул имараттардын мыйзамдуулугу боюнча, кызыл сызыктар боюнча өкмөт карап бергилечи, техникалык документ, паспорттор берилбей жатат, ошо эл кайрылса деген улам четке кагып коюп атышат бизди дейт. Андан кийинки айтып кете турган, мына кечээ жакында эле Кадыр Кошалиев деген ОТРКнын журналистиби билбейт экенмин, курултайдын аксакалдарынын төрагасы экен да. Ушул барып туруп качкан, жүздөгөн адамдарыбызды 2005-те атып кеткен, качып кеткен президентибизден интервью алат. Ал интервьюда каалаган фактыларды өзүнө ыңгайсыз кылып актанып аткан президентибиздин сөзүн, интервьюсун чыгарып эмне кылышат? Бул адам деген, курултай деген бул бүткүл Кыргызстанда элдин көңүлүн мындай тең мамиле кыла турган курултай. Бул адам, мен ойлойм, бул аксакалыбызбы ким болот, ал курултайдын төрагасы болгонго укугу жок. Ушуну көзөмөлгө алыңыздар. Туура эмес болуп жатат да. Рахмат.